Мыйзамында жазылган. Бийлик бул элдик. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул жерде азыр сактап турабы же колдон ийип кетти. Чынчыда пайдаланып жатканы көп. Карыздыктын артып жатканы көп. Акыйкаттын алсынап жатканы. Assalomu alaykum. Birinchi uchrashuv olamiz. Men sizlarga tinchlaningizlar. Tinchlanib o'qib qo'ysangizlar bari. Tinchroq bo'lsangizlar. Hurmatli jurnalistlar, hurmatli el yurt. Mana 3 kundan beri şu yakta hızlıçı olgunduğuna baylanıştı, başka ştabta oturup alıp iş жүргүзүп attım. Bugün yaktın barın tazalap gelip жаңele girip oturdum hele, 1 saat oldu. 1 saattan keyin menin ahranamdı, maşinamdı, polностью снимать etip ketти. Bunu Suvan Aliyev jasadı. ГКМ bada, toktap durunguzlar, bir şey etmeyin, ben barın aytıp biteyim. Suvan Aliyev ГКМ bunu var, basıp algan. Bu mıyzamsız. Bugün mıyzamsız başkarıp oturат. Men anı жақшылыкча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. Азыр да сүйлөшпөй койду. Полностью ГКМБ ага баш ийип атат да, эми баягы басып алуу жолу менен алган каракчыга баш ийип атат. Токтоп тургула. Миш айтып тургула, мен айтып бүтөйүн. Дагы көп сөз бар. Көп сөз бар. Аягына чейин оңуңуздар андан кийин. Бул бир. Маған каршы күчтөр бийликке жеткиси келип, эптеп бир креслого илинип калайын деген күчтөр ушунун баарын кылып атат. Мунун артында, Суvan Алиевдин артында жалгыз эмес, Атамбаев бар. Форумга чогултуп атат эртең саат 1-ге. Бабанов бар. Анын балдары Кенжебек Бокоев депутаты, мына действующий депутат. Каласта бала чогултуп жүрөт. 2000 сомдон беребиз, Бишкекке барып бер, 200 бала чыгар, сен 1000 бала чыгар, алып бар Бишкекке деп, мынакей түнү менен келгиле деп таласта балдарды чогултуп жүрөт. Мына командасы. Уккула. Форумда мына менде толук фактым бар. Аудиозапис бар. Жаздырып келген балдар бар ош жерде жанындагы. Бирок мен азыр чыгарбай турайын аны. Форумда Кубат Болотканов 2000 сомдон таратып атат. И Калык деген бала өкө. Өкөңөргө тең айтып коеюн, мындай кылбагыла. Атамбаев, Алмазбек Шаршенович, мындай кылбаңыз. Кыргызстанды жоготуп алабыз бүгүнкү күндө. Эгерде эртең ушунун баарын кылып, эл кагылышып кете турган болсо, анда токтото албайбыз. Анда Кыргызстанды жоготуп алабыз. Сурабалдиева, Эльвира Сурабалдиева, Сокулукта адам чогултуп жүрөт экен. Эртең митингге келип бергиле саат 1-де деп. Токтоткула ушунуңарды. Бардыгыңарга тең кайрыламын. Анан, урматтуу журналисттер, менин силерге бере турган, эми баарыңарды күнөөлөбөймүн, араңарда айрым журналисттер, аттарын атабай эле турайын. Керек болсо эртең атап берем, фактым колума тийген кезде. Без факты мен сүйлөбөймүн. Ар кайсы күчтөрдүн миллиардер предприятиялардын акчасын алып, тескери маалыматтарды таратпагыла. Менин силерге бере турган акчам жок, ошон үчүн мага против иштеп атасыңар. Эгер мен силерге кылып берсем, мага иштемексиңер. Аныңарды токтоп кыландайды. Токтогула. Мен буну эмне үчүн айтып атам? Уккула. Мен эмне үчүн айтып атам муну? Анткени Райым миллион менен сүйлөшүп алыптыр. Анан президент менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр деген жалган сөздөрдү таратып атасыңар, урматтуу журналисттер. Токтоткула. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. И сүйлөшпөймүн дагы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Сооронбай Жээнбеков болсо. Ачыгын эле айтайын. Бир депутат аркылуу айттырыптыр. Мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп, өзүмдүн каалоом менен арызымды жазып берип кетип калайын деп айттырыптыр. Мен макул дедим. Тынчтык жолу, тез жолу ушул болот. Өлкөнү стабилдүүлүккө салып кеткенге мына ушул гана жол, тез жол деп. Эгерде азыр стабилдүүлүккө салып кетпесек,
Анда ертең эмне болот мен айта албаймын. Жоопкерчиликти толук мына мен атаган саясатчылардан сурап аласыздар. Толук жоопкерчиликти ошолордон сурап аласыздар. Мен дагы кошумча кийинчерээк маалыматтарым болгондо айтамын мына. Жоқ, токтоп тургула, уккула мени. Андай биз каракчылыкка, андай, жоқ, токтоп тургула, башаламандыкка барбайлы биз. Андан көрө татынакай тарап кетиңиздер. Мен сиздерге маалыматты дайыма күн сайын бир 2 маалдан берип турам мындан ары. Мен муну күтүп келгенмин. Акылына келишер ушулар. Esine gelir de 3 günden beri günütünü, mına 3. 4. gün ben uktayлекмин. Үнüm бүтүп мына уктайлекмин. Кээ учурларда мына менин да иштебей калып атат кээ учурларда. Мен бардыгы менен сүйлөштүм. Бабанов менен да сүйлөштүм. Чакырган жерлердин баарына бардым. Өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн бүт баарына жасап, Текебаевка да жолуктум, Бабановго да жолуктум. Курсан Асановго да жолуктум. Темир Сариевке дагы мына 3 күндөн бери мен төлкө ошолу менен жүрөмүн. Бирок мына ушул саясатчылар азыр ушундай иштерди жасап атат. Мен кайрылат элем, токтоткула бул ишиңерди. Эгерде бийлик керекпи? Ошончолук эле бийлик керек болсуңар. Чыккыла шайлоого чыккыла, же болбосо кийинки эмеге баргыла. Мен мына жаштардын талабы, элдин талабы. Жаштар келсин, тазалар келсин деп атат. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. Мен жаштар менен иштешемин. Ошондуктан мен сиздерден суранам. Көптөн көп суранам. Анан башаламандыкка берип, баягы провокацияга чуркагандарга алдырбаңыздар. Тарап кетиңиздер. Тынч тарап кетиңиздер. Мен эмне үчүн мунун баарын айтып атам? Эчтеке жасай албай чолок болуп отурам мындайча айтканда. Аппарат жок. Анын баарын кетиришкен. Анткени күч органдарынын баары ошо тиякта Суан Алиевде болуп атат. МВД Курсан Асановдо болуп атат. Бирок Курсан Асанов боюнча менде пока эч кандай неме жок. Жок, бизге деп да айткан жок. Анын позициясы нейтральный позицияда турат. Пока айта элек неме кыла элек. Мына сиздерге толук маалымат ушундай. Yani taraf kettiğinizler.